маселе бар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бир хадис келет, маанисин айтайын. Өтө коркунучтуу хадис. Эгер эки мусулман бирин-бири капыр деп аткан болсо, бири сөзсүз капыр деди да. Эки мусулман бирин-бири капыр деп атса, бирөөсү сөзсүз капыр деди. Же деп атканы, же дейлип атканы. Бул өтө коркунучтуу хадис. Мен муну эмнеге айтып атам? Акыйдасы башка деген сөз, демек ал капыр деген сөз. Туурабы? Акыйдасы башка деген сөз, бул ал капыр деген сөз. Пайгамбарыбыздын хадисинде ушул келип калып атат. Эки мусулман бирин-бири, эки топ болсун мейли. Бирин-бири акыйдасы туура эмес, капыр деди, демек экөөсүнүн бири сөз капыр деди. Же айтып аткан, же айтылып аткан. Ошондуктан бул маселеде мындай да, бул алымдардын ортосунда карала турган илимий маселелер бар. Кеңешилет. Ал маселелерде биз чай ташып жүргөнүбүз жакшыраак болот. Бирок ушул маселелерди коомго көчөгө чыгарып талкуулап атат да. Терминдик деп айтып атпайбы? Жалпысынан Кудай бар дедиңби? Жалгыз дедиңби? Мухаммед саллаллаху алейхи ва салламдын акыркы пайгамбары дедиңби? Кандай айырма бар эми акыйдада? Кандай айырма бар? Бири патинкени мындай чечти, бири мындай чечти, экөө тең чечти. Илимий маселени коомго алып чыгып, эки мусулман бирин-бири акыйдасында күнөөлөш сөзсүз бири мусулмандан чыгат. Ошон үчүн бүгүнкү күндө мындай шойкон пикирлерден качыш керек. Биз мусулмандардын катарын көбөйтө албай кыйналабыз. Эптеп мачыттын жанынан жылмайып өтүп койсо аркасынан чуркап турабыз. Акыйдасы такыр башка адамдын. Чуркап турабыз. Кирбейсиң мачытка деп. Бу жерде биз менен бир сапта окуп атса, анын акыйдасы башка дейбиз. Кандай бул? Менимче бу жерде биз өтө эле кыла турган иш калбай калып, бүт бары жок мусулмандашып кетип, элдин баары 5 убакыт намазды мечитте окуп, кыларга иш калбай калганынан эми мына баланы бир мындай койбойлу дей турган нерсе да булчу. Ошон үчүн бүгүн мусулмандарды кыйнагандар ким десе, мусулмандардын өзүнөн чыккан эксперттер кыйнайт. Өзүнөн чыккандар кыйнайт. Бул көтөрүлө турган маселе. Бардыгы бир акыйдадабыз бардыгыбыз. Матрулидин китеби өзү айтып атат. Мен имам Азам акыйдасындамын.